Каракол шаарындагы мурда шаардык сот жайгашып келген имарат толук оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Ремонт иштери аяктаса бул бала бакчада 200дөн ашуун балдар мектепке чейинки тарбия иштерине тартылат. Эске сала кетсек, имарат союз мезгилинде эле бала бакча катары салынып, бир аз мөөнөт иштеген. Кийин эмнегедир шаардык соттун имаратына айланган. Имараттын ремонт иштерине жергиликтүү бюджеттен 20 миллион сом каралган. Изначально бала бакча болгон зданиябыз мекеме. Бүгүнкү күндө кайра сот аркылуу бизге өткөрүлүп берилип, ал жерде капиталдык ремонт иштери жүрүп атат. Жалпы баасы 20 миллионго чейин деп мерченделген. Ал жерде үстүңкү жабдуулары, ички жасалгалары, коммуникация, тышкы благоустройствосу жана мебелдери менен кошо кирип атат да. Анан ушул шаардык кеңеш мэриянын сунуштамалары менен ал жерге жергиликтүү бюджеттин эсебинен деп иштер жүргүзүлүп атат. Келечекте мынакей 25-26 окуу жылына карата 6 тайпалуу мектепке чейинки билим берүү уюмун ачканы жатабыз. Бул атайын жана балдардын тилинде кемтиги бар балдар үчүн ачылган жатат. Орусча айтканда логопеддик бала бакча болот, мектепке чейинки билим берүү уюму. Ал эми экинчи бала бакча убагында жоюлуп кеткен банктардын карамагында болчу. Учурда ал имараттагы изилдөө иштеринен кийин оңдоп түзөөдөн өтүп баштайт. Экинчи имаратыбыз бул мурунку банк тармагына өтүп кеткен дагы бир бала бакчабыз бар экен Каракол шаарынын ичинде. Ал банк тарабынан бизге өткөрүлүп берилген имаратка азыр Кыргыз Республикасынын сейсмологиялык курулуштарды изилдөө боюнча институтуна биз өзүбүз заявка берип, Каракол шаары ошол зданиянын бүгүнкү күндөгү ал акыбалы жөнүндө анализдер жүргүзүп берилди деген. Натыйжада бүгүнкү күндө алар анализдер жүргүзүлүп атат. Эгер алардын корутундулары келсе, ал жерде дагы ошол капиталдык ремонт иштеринен өткөрүү жумуштары, пландары иштелип жатат. Жасалып жаткан 2 бала бакча бүткөрүлсө, кезекте турган 1000ден ашык баланын 400ü бакчаларга тартылат. Экөөндө тең 6 тайпа ачалы деп пландап жатабыз. Ошондо 12 тайпа ачыла турган болсо, ар бир тайпага 30 баланы санап жатабыз. 200дөн болгондо где-то бир 800дөй бала дагы деле кезекте болгон болуп калат. Калган бир 400дөй баланы биз мектепке чейинки билим берүү мекемесине кабыл алабыз. Эске сала кетсек, Каракол шаарында бала бакчалардын 10го жакыны союз тарагандан кийин менчиктешип кеткен. Азыркы күндө алар толугу менен мамлекетке кайтарыла элек. Көпчүлүгү мейманканаларга айланган. Алар мамлекетке кайтарылса, жаңы бала бакча салуу муктаждыгы болмок эмес. Эдил Мерисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.